Саламатсызбы агай? Манайыңыз кандай болуп атат? Жакшы болуп атабы? Оюн тууралуу, жаштар уюштурган оюн тууралуу кичине комментарий айтып кетсеңиз. Жакшы, балдардын оюну ынтымак уюштургандар аябай жакшы болуп атат. Канча деген команда, жаштары дагы, ветерандар дагы, Токтогулдан, шаардан бар чогулушуп, ушул ынтымакты жакшы кармап атышат. Анан оюндар эле жакшы өтүп атат, деңгээли жакшы күчтүү болуп атат. Ошонун артынан биздин балдар дагы футболдон азыр сборный Кыргызстанда 3 токтогулдук бала ойноп атат. 3 токтогулдук сборныйда 3 токтогулдук бала Кыргызстанда ойноп атат. Аба Японияда бардыбы? Японияда болгон. Японияга ушунча барып келиш, Элдар Молдожунусов, Ерис Батырканов, анан Гүлжигит Алыкулов, ошолордун баардык токтогулдун клубунда болот. А бул оюндарды карап турсаңар, Нактектеги жаш балдардын ойногондорун карасаңар, техникаларын өзү азыр Токтогулда жакшы спорт школа, спорт мектеп, организаторлор жакшы болуп, анан футболдун көтөрүлүшү көзгө көрүнүп турат да, аябай жакшы болуп атат. Деңгээли да күчтүү болуп атат. Организациясы да жакшы. Шуну жаш балдар өздөрү эле ынтымак кылып өздөрү өткөзүп атышат. Бул жерде бир чоң киши аралашкан жок. Ошол рахмат айтыш керек да балдарга. Жаш балдар. Менде да бир суроо пайда болот да, байке. Сиздердин жаш кезиңиздерде ушундай уюштуруучуңуздар беле ушундай оюндар болчу беле же экөөнү салыштыра кетсеңиз? Экөөнү салыштыра кетсек, биз убакта эми спорт комитет дегендер болчу да. Бар календарный план боюнча ошолор терес өткөрүшчү. Биз ошондойлорго катышчүк. Мындай турнирлер, жеке турнирлер, ал убакта жеке спонсорлор деген жок болчу да. Илгери акча ойношпойчу, илгери диплом, кубок, ушул экөөнү эле ойношчу, намыс үчүн ойношчу. Бирок мындай дагы эмелер, курулуштар көп жок болчу да. Азыр ар бир айында курулуп атат жаштар. Топ маселеси дагы тата болчу да. Мен ошо тренер болуп иштечүмүн футболдон. Ашып кетсе бир 5-6 топ болчу. Анан абалдар 5 топ менен иштесе үйрөтүш кыйын да. Сиз канча жылдан бери тренер болуп иштеп атасыз? Мен өзү тренер болуп иштедим, 23 жыл иштедим. Арасынан тренер болдум. Мугалим дене тарбия мектепте болуп иштедим. Кудай эле иштедим окшойт да. Сиздерден жакшы балдар чыктыбы азыр? Жакшы эле. Аба Японияда барган. Биздин балдардан Союзга чейин барып келчү Токтогулдан. Немеге? Мында среди сельских спортсменов деген бар болчу, золотой колосок деген. Ошого Кыргызстан утуп, Кыргызстанга барып келишкен биздин Токтогулдун, именно Токтогулдун балдары. Өзүнүн группа, Токтогул группа, Козыны мяч деген бар эле, ошого дагы биздин Токтогул балдар Ошко республикалык финалга барышкан. Илгери деле жакшы эле болчу. Талас область болуп жүргөндө талашты да бербечи. Токтогул белби? Ооба, жакшы эле балдар. Анан азыркы могу Японияда ойногондон сиздер тарбиялап калдыңызбы сиз ал балдар? Алар кийинки жаш балдар да. Алардын ата-энелери менен биз ойноп калганбыз да. Жакшы, сизге чоң рахмат. Рахмат, силерге да рахмат. Торкен командасы, салам алейкум. Бүгүн футболдук маанай кандай силерде? Алейкум ассалам, буюрса жакшы. Өтө жакшы болот. Катыраак сөйлөдү. Бүгүнкү оюн буюрса жакшы өтүп атат. Комсомолдуктарга рахмат. Токтогулга турнирин өткөзүп берип атканына. Баардыгы бир туугандай болуп чогулуп, шаарда катары ойноп атабыз. Атаандаштар кандай деңгээлде келиптир бүгүн? Баардыгы күчтүү. Баардыгы бири-биринен күчтүү. Күчтүү өтсүн а. Бүгүнкү оюнда күчтүү өтсүн. Силер канчанчы местага азыр илиндиңер? Азыр места билине элек. Билек бирок ойно чыга элексиңер, Бирге деген ниетибиз. Сиз Торкендесиңерби? Торкен. Шопоктор менен ойнодуңарбы? Жок, алар ыргып кеткен уже. Дамдар ыргыштыбы? Токтогулда футбол кандай өнүгүп атат? Токтогулда буюрса футбол жакшы. Жакшы бар, ар бир айылга буюрса полиялар түшүп атат. Жаштарыбыз келе атат бизге окшойт. Ошол буюрса бул жактан да башка сыртка Токтогулдун намысын коргоп Бишкекте ушул жакта ойноп атабыз. Кудайга шүгүр, ал жакта да жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атабыз. Жакшы ийгилик анда сиздерге. Күчтүүсү утсун. Уткулана, ятылгай.
Assalamu алейкум. Бүгүнкү ошо Токтогул районунун Кетменте ынтымагы футбол турнири жүрүп жатат. Бул бизде план боюнча жылына ай сайын бир, азыр пандемияга карата 2 айда бир ушундай турнир өтүп турат. 30га жакын команда келет, чогулуп. Ошо дайыма ушундай ынтымак турнири өтүп турат. Ушул жерде жаштарды ден соолукка ошо ынтымакка чакыруу миссиясы катары эсептейбиз да бул турнирде. Биз ошо футбол мини кичинекей футболдорду көтөрүү максатында ошо айыл жердегилер дагы келет бизде. Ошо канча айыл өкмөт болсо, ошол айыл өкмөттөн да балдар келип ушул турнирге катышып турушат, активный. Ошо өзүбүздүн ынтымагыбыз бар. Ошо турнирден кийин чогулуп, бири-бирибизди ызаттап, сыйлап, жеңүүчүлөргө өзүбүздүн ынтымактын фондунан призтерди беребиз. Нормально. Не жарабай калды? О, жарабай калды да. Нормально. Ali! Құдай деген құр қалмайды! Коля, саға шенем мен. Қач еме, қачып қойым мұнайрақ. Коля, келдір! Otur, пристанем. Коля, бақты қарап қой. Коля, исторический момент. Bir 3 gol. Kılım. Oldu, doktor hoşu özüme gitsen bile çırıp. Ali avazın ye. Alpay baldı oyun bitti. Nerede kuştuğun basın. Şundan getir. Beşte değilsin. Az mo çiçekte az. Kılım ortalık kursan ya uyarından. Dokun al. Maken. Maken. Lima. Tak koydum. Ne utup қалсыздар? Пенальтиден лотерея екен. Лотерея екен, а? Буга чейин жакшы ойнойсуздар сиздер, а? Жакшы. Канча команда ойнойсуздар? 5 командамен ойнадық. 5 командамен ойнойсуздар, а? 5-10 тең утуптар. Пенальтиден лотереядан. Азыр ошондо 3-4 болуп калды, ошондо не болуп калды ошондо? 3-4. 3-4 место тигилер болду, а? Жок, 1-2-ге чыгышталар, биз 3-4 ойнойбуз. 3-4 эми ойнойсуздар, а? Эми буюрса ойнойбуз. Ийгилик болсун. Атыңыз ким? Дастан, а? Бүгүн ошо Токтогул ынтымак турниринин эстафетасы Комсомол айылына келди. Ошол турнирди жакшы өткөрүп алдык деген ишеничтебиз. Ошо келип берген Токтогулдун спортсмен балдарына чоң рахмат. Бардык командаларга ийгилик, күчтүүлөрү келип, финал оюну болгон турат азыр.
97 менен 91 командасы күчтүү утsun. Баа бергенде ынтымак жакшы экен биринчиден. Ынтымак болсо ар жерде оюнда жакшы болот, баары жакшы болот. Оюн деңгээли деле жакшы экен. Жаман дебейбиз, жакшы дебейбиз, орточо. Жакшы эле уровенге көтөрүп калыптыр. Көп жерге барып жүрөбүз. Жакшы эле да уровень, жакшы деген баа болсо. Сиздерге да эске сала кетсем, бизде чоң футбол боюнча сборный Кыргызстанда биздин 3 оюнчубуз бар. Бул Гүлжигит Алыкулов, бул Эрнис Батырханов, жана дайыр оюнчубуз бар болчу. Ошол оюнчулар ушул турнирлерден келип чыгып жатат деп айтсам болот. Ушул оюнчулар да арасында дагы сборныйга илине тургандай деңгээлде оюнчулар бар бекен сиздердин баамыңыздар боюнча? Биздин оюбузча сборныйга илине турган балдардан бул Эрбол өзгөрүш командасына. Чынында мыкты оюн көрсөттү, анткени өзүнүн командасын группадан баштап финалга чейин алып келди. Финалда эми пенальтиден утуруп калганы болбосо, финалга чейин өз командасын ошол финалга жеткирди да ошого. Жана ошондой эле андан тышкары дагы бир Эрбол бар экен, 97-лерде ойноду, 97-чи поколенияда. Ал да пляжный сборныйда ойноп жүргөн балдардын бири, физкультурник. Ал дагы сборныйга ойной турган балдардын бири экен. Биздин оюбузча ошол эки болот. Достор мына ошентип биз Бишкек шаарында өткөрүп жаткан 90 жаштар биримдигинин футбол белдеши өзүнүн табында азыр финалисттер келип жетти. Бул турнирде биз жаштарды жакшы үгүттөп, спортко үгүттөп, арактан жана башка баңги заттардан ушу биздин коомубуз таза болсун деген максатта мына ушундай оюн зоокторду өткөрүп келебиз. Кудай буйрса биздин командалар күндөн күнгө мыктылыгын көргөзүп, мына Кыргызстандын сборныйында да жада калса Токтогулдун кулундары 3 оюнчусу ойноп жатат. Мына ошол оюнчулардын бүгүн ушундай кичинекей майрамдык кечелерден, турнирлерден ошондой биздин алкылыктуу оюнчулар чыгып жатат десем мен жаңылышпайм. Мен сыймыктанам, Токтогулдун жаштары дагы өзүнүн мыктылыгын көргөзүп, дени сак коом түзүп, келечекке карай жол баштай беришин каалайм. Рахмат. Келе баары келди сиздердики. Супер финал. Ана Эрбол. Шеп да баягы. Келе байгилер. Финал беттеш. Тайм жанында эле 10 минуттан 2 тайм ойнойбуз. Правила бардык ошондой. Аутка чыкканда тиги жакта аутты сурога линияга коебуз. Эгерде теңчи болсо 3төн пенальти өбүз сразу, дополнительный минутта, кошумча минутта жок. Жок. Пожалуйста, капитандарга болсун. Abi. Финал деп финалда келди. Мына көптөн бери күтөбүз. Буга чейин кезинде көп келдик, көп утулдук да. Эми биз да утайлы жигиттер. Терет не үчүн? До конца акырга чейин ойнойлу. Акырга чейин деп. Биздин акыркы шанс жигиттер. 91! Kimseler koç apa final'a? Normal.
Mezgili gelip жетти. Чемпиондор жаңыдан чемпион болду 91-жылкы жана жеңил узасын тартып калган 97-жылкы жигиттер 3-жолу финалга келип 3-жолу да утулуп калган жер болду. Assalamu alaikum, урматтуу Токтогул районунун өрөөнүнүн жигиттери, урматтуу акелер, достор, инилер. Ариетинин бүгүн тилекке каршы келе албай калгандыктан мен акеси алып атам. Шуну кийгизбей деле койсоңуз болмок экен, мейлими. Рахмат уюштуруучуларга. Рахмат, бар болуңуз. Адреси кийинки грамота Токтогул шаардык спорт клубу салым үчүн Темирбаев Чубак сыйланат. Фотограф барбы? Фотоаппарат кана? Камера бериле. Чыкырсчы. Ушуле грамота менен спортко болгон салым үчүн Осмоналиев Бекзат сыйлансын. Олимпиаданын катышуучусу бул Кыргызстаныбыздын сыймыгы, бир кол чап коюңуздар. Assalamu alaikum tuğanlar.
Бекзат Дозусовдун жоктугуна байланыштуу биз алып кое берели. Сизерге Алла разы болсун. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу токтогулдук уктугандар. Тилекке каршы мен Манас Алыкулов анча-мынча биздин спортчуларыбызды тааныбай калатат. Ошон үчүн мен кененирээк сиздерге айтып, анан өзүм тапшырууну туура көрдүм. Биз буга чейин баягы спортту үндөп, ушу коомду жакшылыкка чакырып, коомго кандайдыр бир салым, өзгөрүүлөрдү алып келген биздин жигиттерибизди кадырлап, барктап, дагы да болсо биздин Токтогулдун жаштарын демилгелеп көтөрсүн. Будан кийин дагы биздин муундар, жаңы муундар спортко шыктанып, жакшы чыксын деген демилге менен биз өзүбүздүн спортсмендерди бактап алайлы деп атабыз да. Анда эмесе кийинки грамотаны биз Азиянын улуулар арасында Азияда 3-чү орунду багындырган Торкен коомунун төрагасы Кадыркул Алтынбекти чакырып коебуз. Assalamu alaikum, урматтуу менин жердештерим, жалпы кетмен өрөөнүнүн чыгаандары. Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү айтабыз. Жана ошол бүткүл ааламдын падышасы болгон Аллах субхана таала чексиз мактоолорду айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттарды айтабыз. Негизинде Кудайга шүгүр, бул грамотага биз өз негизги татыктуу деле эмес элек, анан эми баягы ушинтип сыйлап бул деген көңүл экен. Сиздерге Кудайым ыраазы болсун, эч нерседен кем болбоңуздар. Анан эми Токтогулда мынакей Манас инибиз айтып кеткендей, ырчылар абдан көп. Жана ошондой эле мен спортсмендер дагы мыкты алдыңкы спортсмендерден кур эмеспиз деп билем. Анткени бизде деген биздин спорттун чебери эмес, бизде деген эмгек сиңирген спортчуларыбыз бар. Эми атын атап кетсек, бизде негизинде эле бүгүн көпкө узап кетет. Ошол эле жана ошондой эле мынакей кече күнү деле бүгүнкү действующий спортсмендерибизди айта турган болсок, мынакей дзюдодон чемпион мира болуп келип атат. Бокстан Дубайдан чоңдор арасында Азиядан 3-чү болуп келип атат. Жана ошондой эле мынакей ар бир спортсмендин ушул көксөгөн максаты бул Олимпиадага барып такалат да. Эгерде баягы сөз бар го, генерал болууну самабаган бул салат эмес депчи. Ошондой эле бул Олимпиаданы самабаган ал спортсмен эмес да негизинде. Анан эми баягы Токтогулдан өзүбүздүн инибиз мынакей Бактөөлөт инибиз сүйүндүрүп, кубандырып, Кудайым буйруса ошол Олимпиадага жолдомо алып отурат. Ушул инибизге бир күбөрөдө кол чарта берелик. Анан бул инибизди Кудайым буйруса дуа кылабыз. Ушул олимпийский чемпион болот деп, ушул жок дегенде медаль алып келет деген жакшы үмүт менен күтөбүз Кудайым буйруса. Буга чейин дагы Токтогулда бул Олимпиадага жолдомо алган, Олимпиадага участник болгон спортсмендерибиз жок эмес. Ошондуктан туугандар баягы бул жерден баардыгын атап бул жака барын чакырылбаптыр. Ар бирин териктери, ар бир жылданбы, ар бир баягы менен өкүл кылып эле сыйлык тапшырышса керек, бул башталыш экен. Кудайым буйруса мындан кийин действующий спортсмендерибизге ушундай жакшы сыйлыктарды бул деген эми көңүл, бул ушундай внимание куттурабыз деген терең ишеничтебиз. Кудайым сиздерге ыраазы болсун, ар дайым ынтымагыбыз арта берсин.
Эң негизгиси ушундай ынтымакта футбол болобу, кайсы жерде болбосун, аманчылыкта көрүшөлү. Ассаламу алейкум. Рахмат. Алтынбек мырза айтып кеткендей, бизди негизи спорт жаатында негизи биздин учубуз кур эмес. Мына ошондой Японияга чейин барып, Кыргызстандын намысын коргоп, ушул футбол жаатында өзүңүздөр билесиздер, биздин 3 спортсменибиз бар. Бүгүнкү күндө сборный Кыргызстанда по футбол ойноп атат чоңдор арасында. Анан ошолордун бири мына Гүлжигит Алыкулов буга чейинда Кайрат клубунда да азыр машыгып атат. Ошо тилекке байланыштуу ушундай келе албай калды. Ошон үчүн биз Гүлжигит Алыкуловду сыйлайбыз. Кол чаап коесуздар. Инисинин ордуна акес алып берсин. Куттуктайбыз. Жана ошондой эле мына бүгүн биздин Токтогул жаштар биригиндеги деп футбол болуп атат. Ушул футболду эле мини футболдо Токтогулда өзүбүздүн арабызда эле өскөн дагы бир биздин спортчубуз бар. Бул дагы Японияга барып өзүнүн жакшы бир мыктылыгын көргөзүп келди. Ушунда Токтогулдун намысын коргогон жигиттерден бүгүнкү күндө Нефтчиде алайда өзүнүн оюнун жүргүзүп келет. Молдожунусов Элдар. Ынтымактын алкагында эле чогулган бир аз өзүбүздүн бюджет бар. Ошол бюджеттин эсебинен биз акчалайда сыйлыкты ыйгарып коюуну чечтик. Мынакей Элдар. Алкоздун ичинде $1000 ачпай эле кой. Элдар экөөбүз негизи бир эле көчө наракта болчу, өзү футболду өзүм үйрөткөм, менден жакшы ойноп кетти азыр. Кийинки биздин спортчубуз буга чейин дагы биздин ушул ынтымак турнирибизге келип, бир сыйра ушул чайыбызды ичип кеткен. Анан ошол кезде биз жакшы сыйлай албай, көңүл бура албай калганбыз. Бул инибиз дагы өзүнүн ошо ММА тармакта кандайдыр башка да бир самбо боюнча дагы өзүнүн мыктылыгын көргөзүп келип жүрөт. Бүгүн дагы ал жеке жашоосу менен эрли шаркак спорт менен дагы эт таштабастан келе атат. Бүгүн дагы бир айзага мирге даярданып атам дейт. Ошол жигитибиз да бүгүн сыйлаганга ошол тизмеге түшүп калды да. Алыкулов Султан анда. Алымкулов Султан. Assalamu alaikum akeler, ükölөр, бүгүнкү кеченин ачуучулары. Биз дозубуз жоктугуна байланыштуу алып коеюн деп чечтик. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ден соолук барыңыздар. Рахмат. Кийинки биздин сыйлыктын ээси буга чейин ошо олимпиадага участник болуп, Кыргызстанда эң жогорку тепкичтерди баскан, ошо олимпиададан 3-чү месттен алган. Бүгүн анын дагы ошол олимпиадага бактылуу даярданып аткан болсо, параллельно эле ошол биздин жигитибиз мирге даярданып атыптыр. Бул жигитибиз Артыков Изат. Коштоп коесуздар, бүгүн ал дагы жок болду. Достору, жакындары ким бирөө болсо, ошо келип сыйлыгын алып койсоңуздар.
сыйлоочу спортчубуз. Бул спортчубуз жакында эле бокс боюнча чоңдор арасында 3-3 местен багындырып келди. Токтогулда аны сыйлоо аз эме болуп, ага бир ат мингизишти. Анан ошол менен биргеликте эле биз Бишкектегилер жакшы сыйлай албай калдык. Анан бүгүн аны дагы ошо спортчулардын тизмесине киргизип, Эрисбек ул Акылбекти сыйлап коелу деп чечтик. Спортчу жакындар болсо, азырет сен келип коюп, сага берип, сен келип коюп, сага берип коелу эле. Ушундай катышканыбызда жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Кудай буйрса, бул биринчи чогулушубуз, биринчи опыт. Ошол үчүн баарыңыздардан дагы жол кечирип сурайм. Кимдерди унутуп кала турган? Ассаламу алейкум. Токтогул жерлештер, биз туугандар. Мынакей көптөн бери күткөн ушул биздин футбол боюнча турнир бизге келди. Биз бүгүн ушул оюнду өткөрүп, эстафетаны тапшырган атабызда. Анан бул оюн боюнча жанатан бери жакшы идеялар айтылды. Мындай кылсак болот экен, тигиндей кылсак болот экен депчи. Анан ошо идеялардын баары эле туура болуп атат. Баарыңар жамаат туура көрүп атасыңар. Анан ушул оюнду эмгиден баштап жанагындай кылсак болот экен. Мен деле ошону ойлоп көрөм да. 35 болуп анан анан мына оюнда болуп атканда бир өз идеяларды айтып болду. Баары уруш талашы жок, жакшы өттү да. Жакшы ойдо өттү. Анан кээ бир кемчиликтер болду. Бирок организатор катары кемчиликтерден биз кечирим сурайбыз, анча-мынча кемчиликтер болсочу. Анча-мынча кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Анан бизге азыр ушул турнирдин жыйынтыктоо боюнча биз решениялардан баштайбыз эле, номинациялардан. Номинация. Ардак грамота кичи футбол боюнча Токтогул жаштар биримдиги турниринде мыкты коргоочу номинациясында Сагынов Болот сыйланат. Болот 85-жылкы балдардын коргоочусу. Ошондой эле ардак грамота менен мыкты чабуучу номинациясы менен Алымбеков Эрбол сыйланат. Эрбол Алымбеков болsun да. Сиздер жакын болуңар. Эки Эрбол деген бала бар экен, фамилиялары окшош экен. Өзгөрүш командасындагы бала Алымбеков Эрбол деген. Ушундай эле ардак грамота менен мыкты дарбазачы деп Али. Tamam, tanıştırdım. Şunday ile ardak gramata menen mıhtı bombardier nominasyası menen İbrahimcan oğlu Nemat. Nemat. Ölçü finaldık oyunda başka gollerin avtorlarını koy. Сыйлы элleri куттуктайбыз. Бир нерсе болуп калып турбуз. Бул турнирди Комсомол айыл өткөрдү. Барыңыздар билгендей. Бир дүркүрөтө кол чап коелу. Чын өтө оор өткөрүш.
Рахмат сіздерге барыстар. Анда эмесе Ардак грамота менен кичи футбол боюнча Токтогул жаштары биримдиги турниринде 3-орунду ээлегендиги үчүн 1985-жылкы мырзалар сыйланат. Қошымша дағы приз бар екен 1000 сом жақсы ойын үшін. Зрелищный ойын үшін. 85 жылға акелеріңіз көптіңдер ұтылмек болшы. Мен мұлай ұтып орын алып құттықтар. Ана берсе кейкі жаштар арасында кичи футбол бойынша Токтогул жаштар биримдиги турниринде 3-орунду ээлегендиги үчүн өзгөрүш айылы сыйланат. Өзгөрүш айылы негизи орунда идинелек болушуңуздар, Куттуктайм ошол үчүн жакшы оюн үчүн 1000 сом дагы приз. Анда эмесе супер финалдын финалистин сыйлайлы. Ардак грамота менен кичи футбол боюнча Токтогул жаштар биримдиги турниринде 2-орунду татыктуу ээлегендиги үчүн 1997-жылкы мырзалар сыйланат. Жақсы ойын көрсеткен жаңа еще қатысушы үшін 5 сом штраф 1,5 сом. Жоқ, саған емес, командаға, командаға. Анда емесе, барлығыңыздар бір дүркіреген қолчақ, ұшыл жерде көптен бүткөн чемпиондық намды ээлегендігі үшін кичи футбол боюнча Токтогул жаштар биримдиги турниринде 1-орунду ээлегендиги үчүн 1991-жылкы мырзалар сыйлап чемпион аталып. Биз чемпион болгондо коридорду бул эле мен жалгыз колумда коридорду. Доктор Жүреков,
жакшы oyun үчүн жанар айтып койчу муну бербей да. Ошол эле жакшы oyun үчүн капитан команда не байка? 2,5 миң сом жакшы oyun. Ошол эле чемпиондук кубок капитан команда ортого келип чогуу көтөрүп койгон. Музыка менен. Кызууганды беттеште 91-жылкы мырзалар жеңишке жетти, дагы жолго чыгабыз. Анда кийинки сөздү Токтогул жаштар биримдигинин төрагасы Дүйшөнали Болотбек мырзага берели. Рахмат. Урматтуу токтогулдар, мен ушул учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарга ыраазычылык жана ден соолук каалап кетем. Жана ошондой эле мен коом жөнүндө бир аз өзүм ой пикирлеримди, мактоолорумду айтып кетишим керек. Анткени бүгүнкү болуп жаткан турнир бул 2 жылдан бери уланып келе жатат. Ошол эң башында 86-дан баштап анан уланып келип, мына биздин даражабыз күндөн күнгө көбөйүп, күндөн күнгө мыкты оюнчулар чыгып, жана республикалык деңгээлге чейин чыгып атат. Анан могу дайыма ошо столдордо эң биринчи спорт маданияттуулукка, тазалыкка, бул күчтүүлүккө, ыймандуулукка алып келчү бул нерселерде ошон үчүн постоянно могу футболдун аягында, негизи могу вручениянын аягында столдор пустой болуп, тамак жеп эле кеткендей болобуз да. Бул жашоодо курсак тойгондун эч бир нерсеси жок да булчу. Бул курсак тоет, анандар чөт, биздики көбүнчө көөдөн ток болбой атат да, биздин жүрөгүбүз тойбой атат да көбүнчөчү. Ошон үчүн мен бул спортту уюштурганда, анан жана Токтогулда деле мисалы реанимобилге уюштурууларды кылып атабыз, Баткенге барып атабыз. Бунун бардыгы ушу биздин коомубузда бандитизм азайсын, аракчылык, анан ушу наркомания, негизи эле ушу ден соолукка зыян нерселердин бардыгы болбосо экен деген ой тилек менен да. Анан ушул мен учурдан пайдаланып 86-жылкы ушу Нурга рахмат айткым келет. Анткени ушул футбол деп ушу шаарда KG лига деген лига бар. Ошол жерде Токтогулдун райондун атынан, целый райондун атынан ар бир айылдан ушу Торкенден 94, 95, 97 тимеле бардык жылдар биригип ушу шаардагы чоң лиганы мындайча айтсам жеңиштерди багындырып, бүгүнкү күндө сүйүндүрүп келип атат. Ошонун дем күч болуп келаткан Нурга бир катуу кол чабып бизди колдоп коштоп келаткан. Рахмат Нур. Мына биздин ушундай агаларыбыз дагы бар, коомубузга негизи тазалык, арулук алып келип, колубузга кол, бутубузга бут болуп, акчасын акчадай, суусун суудай ташып келаткан да. Анан жана ошондой эле мен бул жерде чогулуп калган акча жөнүндө бир аз айткым келет. 500 сом калып калды го ушул приз кимге берели депчи. Анан ушу Токтогулда билесиздер, ушу футболду суярман биздин футболду канчадан бери өстүрүп келаткан Болот агай бар да, ошо Болот агайдын балдары келип калыптыр бүгүн биринчи жолу 2004-жылкычы. Ушу балдарды ушул жерге чакырып, ушул 500 сомду ошолорго эле берип койсом, эч ким каршы болбойт болуш керек. Анан мен ушул учурдан пайдаланып, негизи бир аз бир 2-3 минутта көңүлүңүздөрдү бургум келип атат. Анткени биз бардыгыбыз коом деп, ушул коомду түптөп келаткан ушул комсомол айылынын жигиттерине да рахмат. Бүгүн ушул коомго түптөгөнгө дагы да болсо мындай салым кошушту да.
Анан ушул 2004-жылкы балдарды айтып атпаймынбы? Ушулар бирди мэрияда бир эле поле бар да биздечи. Алдагы центрде тытылып калды. Анан ошого карабастан ушундай жаш балдарды өстүрүп келаткан ошол жерде агайларга рахмат. Анан ушул поле жөнүндө бир аз көңүлүңүздөрдү бургум келди эле да. Негизи бизде ар бир айылда бирден крытый полялар бар экен да. Анан кийин буга чейин дагы группаларды айтып болуп атпайбы? Эмне үчүн ушул турнирди Токтогул жаштар биримдиги өткөрүп жаткан, ушу Бишкек шаарында өтүп жаткан турнирди Токтогулга өткөрбөйбүз дейт да, көз артып. Негизи ошол жакка өтсө экен дейбиз. Анткени бир эле себептер бар да ал жакта условия жок. Ал жакта чогула албайбыз, ал жакка барсак бир күндө оюн бүтүрө албайбыз, анан баягы шарт дагы туура келбей атат да. Ошон үчүн менде бир кичинекей сунуштар бар эле бул центрдеги балдар үчүн. Анткени бир Торкен айылына барып туруп, же оюнду аягына чейин бүтүрө албайбыз, же Шопокко, же Куйбышевка барсак деле бүтүрө албайбыз да. Анан менде бир сунуш болуп аткан да. Биз буга чейин дагы оргкомитет менен дагы сүйлөшүп жатабыз. Центрге жанагы биздин мэриянын центриндеги эле эски аянтчага жанагы мини футбол аянтчасына эле улап бир 3 поля курсак деген оюбуз болуп атканда, баш аяк ар бир поляны Алтынбек мырзалар курду. Бир крытый болсо 3 миллион болсо бир 9 миллион кетет экен да. Мэриянын бюджети бар, андан сырткары спейс фонддун бюджети бар. Эми биз качанга чейин ошолорго жол берип, эгерде сиздер колдоп коштоп турсаңыздар, реанимобилде эле 1 миллион 200 миң сомго чейин акча чогулттук. Айылдардан жардам берди, коомдор чогулуп ошол жерде спонсор байкелер эле жардам берди да. Мүмкүн да ал нерсе. Эгерде ошондой биз кичинекей кичик комплекс кура турган болсок, биз ынтымакты ушуну келатканбызда жайданчы ынтымак чогултуп туруп, биз Кудай буйрса мынакей бул жерде Бекуда иним турат 98-жылкы. Бул болсо макетин чийип берейин деп бүгүн жетишпей калдык. Чын бул жерге алып келели дегенбиз. Анан эмки футболдук турнирде биз сметасын мынакей уюштуруучу топ менен, бул жерде дагы активисттер бар, ошолор менен лед экранда кандай деңгээлде болот, канча акча кетет, ошонун баарын сиздерге чийип чыгарайын дегенбиз да, бирок тилекке каршы биз жетишпей калдык. Мынакей Бекумда туруп койсоңуз. Мына бул инибиз дагы өзү аябай бир колунан көп нерсе келген, ошол политехти бүткөн, азыр инженер да өзүчө. Макетин куруп берейин, аке дейт ошол жергечи өзүнүн салымын кошуп, анан өзүңүздөр визуальный көрөсүздөр, Кудай буйрса ошого салым кошушуңуздар керек да. Салым кошсоңуздар биз кичинекей комплекс кылабыз. Бул айылдардын бардыгына центрда бизчи. Центрге эгерде ачакты орното турган болсок, ошо футбол аянтчасын курула турган болсок, ошондо биз чоң деңгээлде турнирлерди Токтогулда да өткөрүп баштайбыз да. Анан эң кызыгы 250 сомдо эле кылайын деп атабыз да, саатынчы мына Алтынбек мырзалар деле кылып атат го. Бул нерсе мүмкүн да. Бул нерсени ынтымакка чогулсак бардыгыбыз. Спейс фонд бар, база айта кетейин дагы жол. Мэрияда бюджет бар, анан элден бир аз салым кошуш керекпиз. Анан болду, ошол нерсенин аягына чыксак болот. Ошону Кудай буйрса биз баштадык. Сиздер мен терең ишенем, колдоп коштоп ошол спорт аянтчаны кылып, жаштар бир чоң демилге көтөрүп турушун аягына чыгарып алайлы. Сөзүм ойдон калтырбай. Рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпы Токтогул спортсмендери, футбол сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү оюндун уюштуруучуларынын атынан азыраак сүйлөп коеюн. Сиздерге чоң рахмат ушул оюнга келип катышып берип койгуңуздарга. Ушул оюндан кемчиликтер кеткен болсо кечирим сурайбыз алдыңыздардан. Келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Ошондой эле чемпиондорду куттуктайбыз. 91-дин балдары, 97-дин балдары тоже молодец. Ийгилик. Бул да болбой калды, эми 2-син жеңгилет. Ошо келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Желекти. Бот желекти кимге тапшырасыз? Анда биздин салтанаттуу эстафетабызды өткөрүп берүүнү биз көптөн бери ойлондук. Анан ушул бир жыл, бир айыл деп сүйлөшкөнбүз да, анан жылдардан карап көрсөк эң эле бизге патка жашип 84-жылкы акелер калыптыр эми. Анан кол чаап, жакшылап дүркүрөтүп тозоп алсаңыздар, бир эле акебиз бар 84-тө. Музыканы коштолсуңдар, жакшылап тозоп алсак. Аке, келебиз.
Биздин дайыма Эрлан акебиз ушул шаарда өтүп жаткан турнирлерде деле ушул спортту вольный стилден өзү чыныгы мастер Токтогулда мени дагы кошо өстүргөн, эми футбол жагынан дагы биздин жаш командаларыбызды дайыма суузун ташып, башкасына ташып келет. Бүгүн ушул 84-төрдүн атынан жалгыз ошол желекти алып, желбиретип, кийинки биздин ынтымакка салым кошуп, улап берем деген үчүн дайыр жолдур, кол чаап койчу. Андан бир аз өзүңөр буруч айтып койгула комсомолдуктар, ошо менен 84 акелерди өтөбүз. Музыканы коштугубуз менен топ бар болчу, могу жерде сары топ. Ошону берип койсуңар балдар жерде сары топ. Сары топ алып берип койгула. 80 жыл акелебиз өзүбүз макетибиздин Эрланга келип калыптыр. Жалгыз өзүбүз кайык болгусун жүрөт, баштап болду. Эми жалгыз болсоңуз да өзүңүз биринчи болуп атышат, токтогой жалгыз калбагыла, кол чаап койгула. Бул 84 мен өз башында 84-кө да 83-кө да ойноп жүрдүм, өзүм 83-мүн да. Анда 85-жылкы жана Марс биржорма эме деп кот. Брат деп кот. Сен кайсы жылкысың өзү дейт аны. Эми жакшы өткөрүп ал. Бул желекти сага тапшырдык. Анан жакшы досторум бар 84-жылкы балдар. Булар жакшы өткөрөт бизден да буйруса. Эми турнирде жакшы өткөзүңөр, комсомолдуктар. Алла разы болсун силерге. Анан чемпиондор 91 ийгилик, жакшы. Бардыңарды куттуктайм. Биз дагы жакшы деңгээлде өткөзөбүз деген үмүттөбүз. Эми Лакмаран досторунан ойноп койдук.